алейкум ардактуу мекендештер. Элдик медиа Москва байланышта. Бүгүнкү чыгарылышта биз Москванын так ортосунда жайгашкан кичинекей Кыргызстан тууралуу айтып бермекчибиз. Негизи видео бир дүкөн тууралуу болот. Бирок сиздерде эмне үчүн кичинекей Кыргызстан деген суроо жаралып аткан болсо, бул суроого дал ошол дүкөндүн кызматкерлеринин өздөрүнөн сурап көрөлү. Кеттик. Келтиребиз магазинге дайым эле Кыргызстан сагынганда курут алып кетебиз, шоро, таң баарын алып өзүбүз келип кетип турабыз. Бул жерге келгенде кандай сезим бар? Мисалы менде Кыргызстанда жүргөндөй эле да баардык. Ошо Кыргызстан сагынганда келебиз, Кыргызстанда жүргөндөй кирип, Кыргызстан магазиндеринде жүргөндөй келип кетип турабыз. Өзүбүздүн Кыргызстандын аба эмеси бардай сезилет. Жагы Кыргызстандыкы мындай жүргөндө таза. Кыргызстан жыттанып турат да. Бүт товарлар Кыргызстандыкы. Россиянын эч товары жок. Өзүбүздүкү. Бул жерге эмне үчүн баягы Кыргызстан дегенде кичинекей. Биринчиден Москва шаарында ушундай бир эле дүкөн бар. Экинчиден биздин дүкөнгө кирип келгенде эле Кыргызстан жыты келет. Алардын биринен мисалы арчанын жыты ар дайым чыгып турат. Биздин Кыргызстандын баягы Баткен облусунан келген мисалы үчүн кургатылган баягы өрүктөрдүн жыттары, куруттар, чөбөгөдөн жасалган, баягы ышталган, калемпир кошулган. Ушунун баардыгы баягы Кыргызстандын жытын биргеликте келип алып келет. Мисалга алсак, бул Кыргызстандан чыккан Танда фирмасынын кургатылган мөмө жемиштерин алып келебиз Москва шаарына. Жогорку сапатта биздин мекендештер үчүн жана Орусия мамлекетинде биз иштеп жаткан ошо Москванын баягы ээлерине деп айтсак болот. Булгардан жасалган баягы өзүбүздүн кыргыз орнаменттери өчүрүлгөн. Алыс жакта жүрсөк да өзүбүздүн жерибизди, элибизди унутпогон баягы эме кылат да. Максатында ушундай портмонелерди, кошелёкторду алып келебиз. Мисалы колго жасалгандары бар, таза кайыштан. Негизи айтсаң, бул жерге кыргыздар эле келеби же көпчүлүк мындай кардарлар кимдер? Негизи ооба, албетте көпчүлүгү 70% деп айтсам адашпайм. Биздин кыргыз мекендештер Москва шаарында жашагандар, бирок калган 30%-ын биздин баягы орустар да түзөт. Себеби биздин азыктар деген өзүңөр билгендей жогору сапатта жана натуралдуу кардарларга баягы удобный болуш үчүн ар кандай түрүн алып келебиз. Мисалы үчүн 70% эт, 30% май бар, ошондой эле май көп, эти азы бар, ошондой эле май менен баягы эти бирге бири бар, чикиси бар, бышканы бар, баардыгы Кыргызстандан келет. Нарын облусунан баягы жасалып дайындалып келет, бүт баардыгы жогорку сапатта. Чучук деген баягы билбейм, кыргыздар аны жебесе кандай болуп калат. Өзүбүздүн кыргыз мекендештерди ошол азыктар менен камсыздантып, биринчи максат. Ал эми экинчиси болсо, өзүбүздүн баягы азык-түлүктөрдү мындайча айтканда чоңураак рынокко чыгарыш үчүн максатында кылынат. Здорово, что могут прийти сюда книжки купить. Прекрасно, чудесно. Как-то, мне очень приятна атмосфера. Заходишь, там родные продукты, родной, здорово. Что такое есть, как маленькая Киргизия. Заходишь, очень приятно. Айтсаңыз, эми алдыга кандай план, максаттар коюлган? Азыр көп компаниялар менен договор түзүп атабыз. Договор түзүп, официально ошол товарларды көбүрөөк тагып келгенден кийин биз чоң магазинге уже умтулуп атабыз. Анткени орустарга да чыксак, бизге да кичине жеңилирээк болот эле. Анткени биздин кыргыздар Кыргызстанда жүргөндөй эле ойлошот. Тиякта 10 сом турса силер биякта эмнеге 20 сомдон сатып атасыңар деп бизге претензия койгондор аябай көп болот. Орто жолдо 2 граница, 4000 километр, аны эч ким ойлонбойт экен. Анан ошон бул биз бир кыргыздарга бир жакпаган себебибиздин ушу бир ушундай бир жери бар. Көп түшүнгөн кыргыздар көрүп ой жакшы экен, наоборот даже арзан экен деп биз башка магазиндерге караганда арзаныраак сатып келсеңер деп бизге келип атышат.